Assalamu alaikum dostlar. Көріп отқандардың бардығы, ызычы болып отқандардың бардығы біз Нагима көздің ортозда болып отқан нәрсе үшін елден кечірім сұраймын. Нагимадан да кечірім сұраймын. Нагима болды, кечіріп қой. Жашай тұрған ойың болса, егер чындап эле мен үшін күй отқан болсаң, жақсы көріп отқан болсаң болды. Тоқтат, кел, ертең болды. Сенен сұранышым. Бүт бардығына мен күнәлімін, бүт бардығына мен емемін, не болса да мен қолымда бүт семьяны қармап қалышта, башқа нәрсе да мен қолымда ушундай видеомен сүйлөп коюн дедим. Нагима, кечирип кой дагы бир жолу мени. Ушундай нерсе болуп атат. Экөөбүздүн ортобузда чыкчу нерсе, болчу нерсе элдин алдына чыкпаш керек эле, бирок чыгып кетти. Не болсо дагы жаман көрөсүңбү, жакшы көрөсүңөрбү, не болсо дагы кечирип койгула. Элдин алдында да Нагимага да жаман сөз жазбагыла, мага да жаман сөз жазбагыла. Болду, ошол эле айтарым. Нагима дагы бир жолу кечирим сурайм сенен. Чымчыктын уясы бузулбасын деп бекеринен айткан эмес. Экөөбүз ажырашкан менен элге эч кандай пайда алып келбейт. Мен ажыраша турган аялым жок. Бир эле шайтан сүйүнөт, экөөбүз ажыраша турган болсок. Андай нерсеге жол бергим келбейт мен. Кечирип койчу Нагима мен. Ошондуктан эл менен кошулуп бүт баары менен кечирим сураймын. Эге колдобосо деле, не кылса деле бүт баары менен кошулуп кечирим сураймын. Бүгүндөн калбай жолго чык Нагима. Бүт баардыгын унуталык. Мен сага болгон жаман нерсем да жок, жаман оюм да жок. Эч кандай нерсем жок. Болгону түшүнбөсүк ушунчалык күчөп кетти. Элдин айткан сөздөрү да ушундай болуп кетти. Ушул деңгээлге жеткизип койдук элди да экөөбүз. Сенден ошон үчүн элдин алдынан да сенден да кечирим сураймын. Болду, токтотолук. Мен да бүгүн сүйлөп чыгарайын дедим. Сүйлөп чыгарбасам мен жазып калып кетер экен, Америка сүйлөп бардык жака чыгып кетер экен. Ал чыккан жагынан да мындай болгон нерсени айтпай, кактай бир нерселерди сүйлөп коюп чыгарыптыр. Дагы эле кайра мен жаманмын. Ал жакта алдына жазгандарга бүт мен ата энеме каршы чыгып, ата энеси жок, бул көчөдөп жүргөн кыз, эрден эрге тип көнүп калган экен, көчөдө жүрүп көнүп калган экен, кенен жүрүп көнүп калган экен, буга жашоо оюнчук экен деп ушунчалык катуу сөздөр келип атат. Ал жактан эмес, мен өзүмдүн инстаграмымда дагы толтура, андай сөздөр менин жетишпей атам. Мен ага көңүл бурбайын деген күндө дагы толтура келет экен. Мен ошон үчүн ушул нерселердин баарын чыгарган элем. Ошо мен жака жаман айтылбасын, биз экөөбүз болду ажыраштык деп ошол сөздөрдү чыгарсам, Амир өзүнүн кылгандарын көрүп, кайра унчукпай калбастан кайра ого бетер мага өчүрүп барды экени чыгарып атат. Акылдай ал утулуш керек, унчукпай коюш керек дейт экен, бирок кантип унчукпай коесуң? Мен бул нерсени чыгарбаган күндө ушунча нерсе келип аткан экен. Амир ардыке кылып видео тартып коюп, эркектер менен жүрөт экен. А мен отурам, мен ал сөздөргө, мен ошол нерсеге чөгүп кетет экен. Баягы эркек кылганын билбейт экен да. Толтура нерсе кылса да ал басып жүрөр экен. Ага эчтеке эмес, аял кишиге аябай кутуу нерсе болуп калат экен да бул нерсечи. Баягы чыгарбайын десең дагы чыдабай келет экенсиң да. Сен жамансың, сен андайсың, сен мындайсың. Ошон үчүн сен күнөөлүүсүң, андайсың деп сөгүп кургап аткан адамдарга чыгарганым бул видео. Мен эч башка эчтекенин кереги жок. Хайп дешет. Хайп мага кереги жок. Мен ал программа барарда Амирдин өзүн айтканмын. Амир эли жок, ушундай жок эле үйлөнсөк үйлөнөлү. Мага бул нерселердин кереги жок десе болбой жалдырап ошол жака чакырып алган. Күйөөң сага кол көтөрүп, ар кайсы кыздар менен жүрүп, баягы бүт ошондой нерселерди кылып койгондон кийин ал семьянын ортосунда эмне кылат и дальше ал адамдар кантип жашайт. Бул нерсе мен өзүмдүн башымдан өткөн үчүн менин үйдөгүлөрүм буга ошон үчүн аябай каршы чыгат. Бир кол көтөрдү. Тынч болгула деп. Ошол нерсени көрүп турса дагы баягы билбейм, ал нерсеге көнүп калганбы, алар түшүнбөдүм да ошол нерсени. Азыр да жаман жазып аткандар бул Амирдин өздөрү эле деп атам. Анткени алар өздөрүнүкү туура эмес болсо, бул жакта адамды үйлүп басышат экен да, бул жак четке чыгарып коюшат экен да, ошол адамды бүткөн адам малдан хуже кылып салат экен. Мен ошол нерсени да такыр түшүнө албай атам. Ушунчалык мен мурун кандай адам элем, азыр кандай адаммын, мен өзүмдү такыр тааный албай атам. Мен бул нерселердин баарын өчүрүп коеюн дегем. Анткени мен кайра баары бир Амир мага чужой адам эмес. Бул Амирге жаман жазгандарын көрүп алып, керек эле жазганын көрүп алып, мен өзүмдү эле жаман сезип, өзүмдү күнөөлүү сезип кеттим. Баарын удалить этейин деп атканда ал кайра историясынан чыгып, мен менен жарышканымы билбейм, же жарышам дейби, война болсо война деген сөзү бар эле. Телеграмда канал ачып алып, ошол жактан мага ошол каналды каршы кылып койду. Ошол жака адамдар топтоп мага каршы кылып, ал жакта мен жөнүндө эле жаман сөздөрдү жазып атат да. Мен ошол нерсени көрүп азыр сүйлөп чыгып атам. Мен таң калганым, бул адамдын жарышып калгандары үчүн мен до конца бүт бардыгын чыгарам. Мени эми Амир токтото албайт.